Саламатсыздарбы? Атактуу адамдардын өмүр жолу, чыгармачылыгы жөнүндө билгиңиз келсе, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Көбүз жолукчу жер, гүлдүн жеги, аба салкын. Күндөгүдөн баскандарым, бүгүн эрте арбын. Нурлан Насип Токтогул районундагы Терек суу айылында 1990-жылы 10-сентябрда жарык дүйнөгө келген. 1997-жылы өзү туулуп өскөн айылдагы Курама Булут Урусбек орто мектебинде билим ала баштаган. Мектепти аяктаган соң Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайдын салттык аспаптар бөлүмүнө кирип, аны 2010-жылы бүтүргөн. Нурлан 5 бир туугандын 4-сү. 2 эжеси, 1 байкеси жана 1 карындашы бар. Урматтуу каналыбыздын катталуучулары, Нурлан Насиптин өмүр баяны, чыгармачылыгы, жетишкен ийгиликтери жөнүндө сиздерге кененирээк маалымат беребиз. Жана ырчы Нурлан Насиптин айтымында ырчы болбосом молдо болмокмун дейт. Ырчы Нурлан Насип тойдун негизги киреше булагым деп айтуудан уялбайт. Күз мезгилинде аткаруучуга күнүнө 10 тойго чейин чакыруу түшөт. Айрымдарына $500 кем ырдабасам, кээ биринин жакшылыгында өнөрүн бекер эле тартуулап берет. Токтогулдук ырчы Спутник Кыргызстан агенттигине айылда жүгөрү терип, мал карап чоңойгон балалыгы, шаарга келгенден кийин кыйын күндөрү жана жубайы экөөнүн ортосундагы мамиле тууралуу айтып берди. Күз той топурдун кызып турган кези, ырчылар да үйгө отурбай калса керек. Бир күндө канча тойго чакыруу түшүп жатат. Аркандай кээде бир эле күндө 10 жакшылыкка барсак, айрым учурда бир дагы тойго чакыруу түшпөй калат. Ош Жалал Абадка чакыргандар көп болгондуктан убактымдын көп эле жолдо өтөт. Бишкек менен Оштун ортосунда эле жүрөм. Сыр болбосо гонорарыңыз канча? Ал сумманы коомчулукка ачык айткым келбейт, себеби колунда барларга ал акча аз сезилсе, жөнөкөй элге көптөй туюлуп, айрымдары ырчылар жыргап эле жүрүшөт деп айтышат экен. Негизи гонорарым ар кандай $300–500 чейин, аймактарга $1000 чыгам, бирок бардыгынан андай сумма албайм. Анткени арасында акча каражаты аз, бирок сизди үй бүлөбүз менен жакшы көрөбүз, тоюбузда ырдап кетиңиз деп сурангандар болот. Аларга арзан, кээ бирине бекер деле ырдап кетебиз. Биздин баа деле элдин шартына жараша коюлат. Башка мамлекеттердикине караганда Кыргызстандын ырчыларынын гонорары аз эле. Тойду негизги киреше булагым деп айта аласызбы? Кээ бир ырчылар мен той ырчысы эмесмин деп бөлүнүп калганын байкайм. Жашырганда эмне, бирок чындап эле той биздин негизги киреше булагыбыз болуп калды. Замандын агымына жараша жашайт экенсиң да. Мен деле тойго ылайыктуу эмес ырларды жазып, аткарып жүрөм, бирок аны эл 1-2 жолу угат, унутат, кабыл албайт экен. Ошондуктан азыркы ырчынын баары тойго ылайыктуу 1-2 ыр, чыгармачылыкка ылайыктуу 1-2 ыр жаздырып калышты. Тойдон тапкан акчага клип тартып, концерт коюп жатабыз. Мамлекеттик салык кызматы патент төлөбөгөн ырчы, чоорчу тамада сүрөтчүлөргө рейд жүргүзүүнү баштады эле. Сиз ага кандай карайсыз? Патентти төлөп коюп ырдап жатабыз. Патент төлөө негизи туура деп эсептейм. Ырчылык менен эле алектенесизби же андан башка дагы эл билбеген өнөрлөрүңүз барбы? Ырчылык оончулуктан башка өнөрүм деле жок, бирок кичинемде динге кызыгып, медресеге тапшырайын деген ой бар болчу. Балким ырчы болбосом молдо болмокмун. Мектепте окуп жүргөн кезде 5 убак намаз окуп, айылдагы имамдын жакшы окуган окуучуларынын бири элем. Бирок чыгармачылык деген өзүнчө оор экен. Жан дүйнөмдү түп тамыры менен башка нукка буруп кетти. Бала чагыңыз тууралуу да айтып берсеңиз, кандай үй бүлөдө чоңойдуңуз эле? Бала чагым Токтогул районунун Терек суу деген айылында өткөн. 5 бир тууганмын. Атам айылда инженер болуп иштеди. Апам башталгыч класстардын мугалими болчу. Пенсияга жакында эле чыкты. Үй бүлөбүз менен чыгармачылыкка жакынбыз. Атам аккордеон комуз чертчү. Эртең менен баарыбыз комуздун же аккордеондун кайрыгы менен ойгонор элек. Чоңойгондо атамдын жанын койбой жүрүп, 2 музыкалык аспапты тең үйрөнүп алгам. 6 классымда акын Бактыгүл Чөтүрованын Туулган жер деген ырына обон жазып, үйдөгүлөрдү таң калтырып кубандым эле. Апам конок келсе эле балам өзү обон чыгарды деп ырдата берчи.
Демек, чыгармачылыкка болгон кызыгуу кичине кезде эле башталган турбайбы? Бишкекке келгенде кыйналбадыңызбы? 9-классты бүткөндө Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайына тапшырдым. Жашоонун кыйынчылыгы ошондо башталды. Жатаканада жашачумун, ата-энем бир айга 200-500 сом салат. Ошол акчаны бир айга жеткириш керек болчу. Троллейбус менен сабакка барып келип, курсагым тою, тамак деле жечү эмесмин. Ал кезде үйдөгүлөр да кыйналып, акча тартыш кези эле. Акчанын тартыштыгынан 2-курстан баштап шаардан жумуш издеп баштап, эң алгач Дасмия кафесине официант болуп орноштум. Ал жактан күнүнө 300 сомдой тапчумун. Кийинчерээк ошол эле кафеге кароолчу болуп кирдим. Дасмиянын унаа айдаганда үйрөткөн мектеби бар эмеспи? Ал жакта күнүнө кирип чыккан унаалар кароолчуга акча таштачу. Ошентип кароолчудан 700, официант болуп 300 сом алып күнүнө 1000 сомдон акча таба баштадым. Кенен кесир басып, каалаган тамагымды жеп дегендей кантип акча табышты ошентип үйрөнгөм. Акчаны бейчеки чачпай, сарамжалдуу колдонор элем. Өзүмөн ашырып, ата-энеме да салчумун. Кара жумушта да иштеп, турмуштун кыйынчылыктарын көргөн турбайсызбы? Айылда кара жумуш жасап чоңойгон эле баламын. Жайы менен семчке, жүгөрү, картошка айдап, күзүндө ошолорду сатып мектепке даярданчубуз. Мээнет кылып тапкан акча берекелүү болот экен. Шоу-бизнеске аралашканда оңой болбосо керек. Мен окууга жаңы тапшырып келген жылы Султан Садыралиев, Мирбек Атабеков, Мирбек Иманбеков, Ильяс Абдразаков деген ырчылар топ жарып, шоу-бизнесте чоң бурулуш жасашты. Жаштарга жол ачты. Аларды көрүп биз дагы алдыга умтула баштадык. Албетте сахнага чыгып эле атактуу болуп кеткен жокпуз. Кээ бир ырчылар, аттарын атабай эле коеюн, концерттеринде ырдатпай да койгон учурлар болгон. Шагым сынып, баарын таштап салган жокмун. Тескерисинче чийир алдым. Ырчылар ошентип концерттерде ырдатпай койгондо продюсерим Канат Кадыржан бир аз чыдап тур, ушул адамдар сенин концертиңе келип ырдаганга зар болушат деп айтчу эле. Ал күндөр да келди. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Замандан артта калбай иштеп жатабыз. Кичине иштебей калсаң эле артта келе жаткандар сени жөн эле басып кетишет. Алдыда Казакстандын рыногуна чыксам, кыргыздын ырларына Казакстанга да жайылтсам деген ой тилектер бар. Анткени эмнегедир Кыргызстанда казактын хит ырларын бүт билишет, анча-мынча ырчыларын тааныйт. Ал эми Казакстанда биздин ырлар андай популярдуу эмес. Убагында Кайрат Нуртас эле Кыргызстанга таанылыш үчүн Бишкек балыкчыны кыдырып, афишаларын көчөмө-көчө өзү чаптап чыкчу. Концертине 10-15 эле киши келип жүрүп, бара-бара Кыргызстанга таанылган. Бизде эле ошол сыяктуу Казакстанга акырындык менен чыга беришибиз керек. Сиздин эл аралык сынактарга катышканыңызды көрө элекпиз. Менин үнүм негизи сынактарга ылайык эмес, элдик ырларга чукул. Ырчылардын үнү сынактарга, элге ылайыктуу деп бөлүнөт эмеспи? Мисалы, сынактарга ылайыктуу ырды эл көп жактырбайт. Ошол эле казак ырчысы Димаш Кудайбергеновду алалы. Казакстан баалабай койду эле. Кытайга сынакка барып келгенден кийин атагы чыкты. Мен башынан эле кароо сынактарга кызыкпаптырмын. Анын үстүнө атың чыгып калгандан кийин кокус жеңилип калсамчы деп уялат экенсиң. Тойлорго көп барган адамда кызыктуу окуяларда көп катталса керек. Ооба, кызыктуу учурлар көп эле болот. Бир жолу менеджерим экөөбүз бир күнгө аябай көп онго чукул тойго чакырып алыптырбыз. Улам бирине барып ырдап кетип жаткам. Тизмени карасак, 2 той жанаша жайгашкан кафеге жазылыптыр. Биринчисинен ырдап чыгып, экинчисине кирдим. Ырдап жатып, менеджерди карасам, бети кызарып, маанай жок. Ырдап бүткөн соң той ээси жаныма келип, чоң рахмат, бирок биз сизди чакырган эмеспиз дейт. Эмне деп айтарымды билбей, кызыктай болуп туруп калдым. Бирок коноктор аябай тосуп алышкан. Той ээси да көп акчабыз жок деп көйнөк кийгизип эле кетирген эсимде. Дагы бир жолу ишкер байке Гүлнар Сатылганова экөөңөрдү чакырып жатабыз. Келип тойдо ырдап берип кеткиле деп чалып калды. Айткан дарегине бардык. Тамада менин атымды айтып, залга кирип барсам, 2 эле киши отурат. Эмне кыларымды билбей туруп калдым. Көрсө, ал кишилер Казакстандан келип эс алып жатышыптыр. Мен эле эмес, көп эле ырчыны ошентип ырдатышыптыр. Окуучу экзамен берип жаткан эмедей эптеп ырдадым дагы, акчамды алып кетип калгам. Ошондо да бир кызыктай абалда болдум. Жубайыңыз Асель Кадырбекова менен кайдан тааныштыңар эле? Сүйүү баяныңар тууралуу да кыскача айтып берсеңиз.
Асель экөөбүз таанышканыбызга 7 жыл болду. Бек Борбиевдин концертине даярданып жүрүп таанышканбыз. Бек байкенин концертинде жаңы жыл деген ырды көп ырчы хор ырдамак. Арасында мен, Асель дагы бар экен. Ага чейин анын сүрөтүн тааныш балам көрсөтүп, жакшынакай экен деп жактырып жүргөнүн айтып калчу. Анда көп деле маани бербептирмин. Кийин концерт коюп, түштүк тарапка гастролго чыкмак болдук. Продюсер Канат Кадыржан кыздардан да кошол деп Аселди алганын айтты. Ал жакта жүргөндө башында бирибизди жактырбай жүрдүк, кийин Бишкекке келгенде мамилебиз жакындап сүйүүгө айланып кетти. Келинчегиңердин кайсыл сапатын баалайсыңар? Жубайым боорукер, чыдамдуу, менин мүнөзүмдү жакшы түшүнгөн, чечкиндүү, аракетчил, эмгекчил, айтор жакшы адам. Бардык сапатын баалайм. Үлпө тоюңарда жубайыңыз кийген көйнөктү коомчулук катуу талкуулады окшойт. Эми ал көйнөктү канча калсам дагы жубайыма чын жүрөгүмөн алып бердим. Анткени ар бир эркек сүйүктүүсү эмне кааласа ошону алып бериш керек. Каражат жол берип жаткандан кийин өмүрүндө бир келген үлпө тойдо сүйүктүм ошондой көйнөк кийем деди. Акчамды аяган жокмун. Динде никеде дагы аялыңдын каалаганын алып бериш керек деген нерсе бар экен. Соц тармак сиз үчүн канчалык маанилүү? Азыр ансыз жашоо болбой калды го. Жумуштун баары соц тармак аркылуу бүтөт. Ошондуктан соц тармак менин жашоомдо маанилүү эле роль ойнойт. Атама дагы өзүнчө баракча ачып берип койгонбуз. Апам болсо ар кандай пикирлер жазыла бергендиктен көп кирбейт. Мен дагы кирбей эле коюңуз деп сунуштагам.